Таякем Жумаманбет bir günü köklünün алдында көпөлөктөй кашкасы бар тынакай жерде тайды жетилеп келип короого байлады. Тегеренип чуркап жүрсөм, ушул тай мындан ары сенин тайың болот деди. Сүйүнгөнүмдү айтпа. Баарын унутуп салып, эртелиге чейин эле ушул тай болуп калды. Жанынан чыкпайм, чөп салам, суу берем, көклүн тарайм. Энесинен ажыраган бул тайда мага окшоп аябай жоош эле. Боюм жетпей, корукка чыгып алып минем. Мени тайдоо кылган Таякемди мурдагыдан да жакшы көрүп калдым. Ойгонуп кетсем, тайенем аяткан менен чоң энемдин сүйлөшкөн үнү чыгып аткан экен. Эне, энеке деп бакырып көйнөк турсасан сыртка атып чыгып чоң энемдин кучагына куладым. Эмне болгонун билбейм, көпкөмө батпай солуктап көп кыйладым. Энем байкуш тайенем аятканга бир көйнөк. Жума Таякеме бир көйнөк ала келген экен. Анын куда кыйына тартуу кылган эң чоң белеги ушул болду. Элдин белин сындыра чапкан согуштун басылганына ашып кетсе 15 жылга аяк басып, айылдардын да, айылдарга окшоп адамдардын да агесте жашоо тирчилиги жыргап кетелеккес болчу. Энем 2 күн өргүдү. Жакшылап конок болгондун эртеси бешиктеги шаршембегинин маңдайынан жыттап, келинин Нурбү менен коштошту. Апам эмнегедир көптөн бери мага мынчалык эзилип, мынчалык өбөле келе. Отура калып бооруна кысып, жыттап алып көпкө дейре кое бербей бети башымдан өпкүлөп, денеси дирилдеп, денесинин дирилдегени денеме өтүп, көпкөсүнө батпай балактап, шолоктоп ыйлап атты. Менин да ыйлагым келип кетти, бирок мелтейип ыйлаган жокмун. Энем унчукпай карап туруп, "Кошоймун нукен, биз жөнөйлү. Шаршембегиңди жакшылап бак кагылайын. Биз Ташакенин экөөбүз сага бат-бат келип кетип турабыз" деди да. Кучакташып коштошту. Баарыбыз сыртка чыктык. Апам көз жашын чубуртуп, "Эми мындан ары мени койнуна алып жатпай, эртелиге черкилетип өп жыттабай, менин кантип жашап, кантип чоңоyorumду өмүр бою билбеген бойдон калаарын сезбегендей узатып кала берди. Бала менен энени туташтырып турган жип ушул жерден үзүлдү. Таякем Жумаманбет мен минип жүргөн жерде тайды мингисип, мага энчилеп бергенин айтты. Таянем аяткан ошондо биринчи жолу бетимден өп, "Бара кой эми, жакшы адам бол, кагылайын жетимчем" деп жоолугу менен томолонуп түшкөн жашын сүрттү. Жанына жакын жолотпогон таянемдин башымды көкүрөгүнө жолоп, бетимден өпкөнүнө, өпмөк тургай көз жашылап жибергенине таң калдым. Ошентип тай минген бала ээрчиткен кемпир чет келтебектин сайылдай түшүп, аркы үйүздөгү жолго чыкты да улам карааны кичирейип, улам алыста болтуруп, жаңы күч тараптан ары карай мунарыктап жаткан күн чыгыш жактагы боз закымга сиңип көрүнбөй калды. 3 жашымда ушул эле жол менен күн чыгыштан күн батышка келсем, эми мен Кудай аман койсо, качандыр бир өз булутумдун арасынан кайрадан чыгыш үчүн күн батыштан күн чыгышты көздөй кетип бараттым. Ошентип чоң энем, мен, жерде тай үчөөбүз ой терскен деген жерге келдик. Сүйүнгөнүмдөн энемди ээрчип алып келе берген менен кеч киргенден тартып эле аябай жаман боло баштадым. Бул жердин кечи да мага чоочун эле. Көзүмө көрүнгөндүн баары эле чоочун. Чоочун кишилер, чоочун балдар, чоочун тамдар. Чоочун балдардын баары эле сөөмөйлөрү менен мени көргөзүп бирдеме деп шыбырап жаткансый. Көчөсү да көзүмө башкача көрүндү. Үйлөрү да, үйлөрүнүн терезеси да, эшиги да, анын бир кызыктай кыйчылдап асылып жабылганы да чоочун. Үстүмө үйрүлүп түшө калып, кээде жетелеп, кээде көтөрүп, жалынып жалбарып жүргөн эжем чөтү да чоочун. Ал тургай чоң энем да чоочун. Мага ошондо жерде тайдан башкасынын баары чоочун болчу. Жасагандары апамдыкына окшобойт, сүйлөгөндөрү тайнемдикине окшобойт. Үргөн иттеринин үнү да башкача. Корозтор да башкача кыйкырып, тооктор да башкача кукулуктайт. Баарын таштап ак кыштакка апама гана кетким келип туруп алды. Мен ошондо чындап эле жолдо келатып, кокусунан адашып калып, чоочун короого кирип кетип, анан бурчтан чыга калчу иттер качан келип талап кетер экен деп алаңдап турган жетим күчкө окшош элем. Чоочун үйлөрдү, чоочун короолорду абайлап карап,
Ошол эле убакта балким апам көрүнүп калбас бекен. Апам көрүнүп калгайлы деп курган үмүт менен бир топко дейре тиктеп алып, анан бейтааныш кишилердин карааны көрүнгөндө улутунуп унчукпай тим болуп жатты. Апам деле көргүм келе берет. Апам эле баргым келе берет. Ал түнү чоң энем койнуна алып жатты. Мен биринчи жолу апамсыз жалгыз жаттым. Жатып алып үнүмдү чыгарсам, үнүңдү бас деп урушабы деп ойлоп, тескери карап алып, энем менен эжеме угуспай, чүмкөнүп алып сысылып ыйлайм. Жанымда жаткандыктан ыйлаганымды баары бир энем билип койду. Шакенбай балекетиңди алайын, эмне ыйлап атасың? Ыйлабачы деп бооруна кысат. Жалынып жалбырат, жашым да арчып, миң алекетке түшөт. Ан сайын өпкөпкөмө батпай ыйлайм. Эмне үчүн ыйлап атканымды өзүм да түшүнбөйм. Алгачкы күндөр эмне үчүн апамдын бис менен келип жашабай, мени чоң энеме берип салып, өзү таекемдердикине калып калганын такыр эле түшүнө албай жүрдүм. Кечке сагынып, түнгүрсө эле төшөгүмдүн ичине кирип алып, үн чыгарбай ыйлап жатып уктачу болдум. Көрсө ушунун баарын аяткан тайынем жасаган экен. Кызын өрбүбүнүн башын Осмонго байлагандан баштап эле, мындан ары балага обужок башыңды сала бергениңди токтот деп кызын тыйып салыптыр. Батма тайынем менен таеке тая жеңелеримдин мага баягыдай үзүлүп түшпөй, салкын мамиле жасап калганы ошондон болуптур. Баланын көңүлү канчалык баттын устаса, ошончо жакшы. Ханымгүл экөөбүз ушинтип сүйлөшкөнбүз. Бул жактан тезирээк көңүлү калса, өз жерине кеткенге ошончо жеңил болот деген экен тайынем. Аятка менен Ханымгүл экөөнүн ошол жашыруун сырын чындап эле Кудайдан бөлөк эч ким билбептир. Муну мага кийин көзөтөрүнө жакын калганда маңдайымда олтуруп өз апам айтып берген эле. Бала куса болуп ооруп калбасын деп, өмүрү Кудайга калп айтпаган курган энем алгачкы жылдары мени ээрчитип алып, 30-40 чакырымдан ашуун жерди жөө жалаңдап басып олтуруп, апама учураштырып барып келип жүрдү. Биз эмнегедир ошондо биринчи жолу таекемдикине эмес, башка чоочун кишинин үйүнө бардык. Көрсө, апам баягы Осмон дегенге күйөөгө чыгыптыр. Сагынып, куса болуп, босогодон кулап түшчүдөй аттап-буттап жетип барсам, апам мага баягыдай үзүлүп түшпөй, баягыдай елеп-желеп болбой муздак тосту. Кылган мамилеси да бир кызыктай өзгөрүп, такыр эле бөлөкчө болуп калыптыр. Балам деп батын албаганы, мурдагыдай өпкүлөп, көңүлүмдү көтөрүп, көкүлүмдөн жыттабаганы, анын ордуна ага тийбе, буга тийбе, аны алба, бул жерге олтурба деп улам тыйганы, ошентип атып улам эшикти тыңшап калганы, ким бирөөдөн корунуп, ким бирөөдөн тартынып, ким бирөөдөн жалтанып турганы, анан бат эле, бара кой эми, кетип кал, энеңдин тилин алган жакшы болобу деп акырын шыбыраганы ыйлагымды келтирип, апамдын эмне болуп калганына такыр эле түшүнө албай, башым маң болуп жатты. Ал күнү жума таекемдикине жаттык. Апама эртеси да бардым. Барсам эле акырын, жөн отур, аны кармаба, муну кармаба дегендери жүдөтүп жиберет. Ошондо биринчи жолу көңүлүмдү мустак бир нерсе аралап өтүп, жүрөгүмөн кетпей туруп калды. Бара-бара апама баргым келип турса да бара албай, барганга батын албай, алтырбай таарынып да калдым. Нурбүбү эми мындан ары Осмондукунда жашайт. Сен эми чоң жигит болуп энеңди багасың деди. Аяткан тайынем ошол күнү. Чоң энем мени апам алып барып келем деп кеминде 2 күн мурдага мынчу. Эртең жөнөйбүз деген күнү эрте жатып, эрте турабыз. Ой терскендин сайына келгенде маасысын шашпай чечип мага карматып, жылаңайлага олтура калып жонун тосот. Ал кел дегени. Барып жонуна минем. Энем ордунан туруп, бир колу менен тисесине дейре түрүп алган көйнөгүнүн этегин, түйүнчөгүн кармап, бир колу менен жонуна көтөргөн мени көчүгүмөн сүйөп, сайдын бут какшаткан мустак суусун кечип өтөт. Ээрчитип алып айылыбыздан узап, 6-7 чакырым алыстагы Терек суу айылынын дүкөнүнө токтойт. Терек суунун дүкөнүндө сырты кум шекерге оонатылган, орогон какасы жок жылаңач, курсагын жарып алып ичиндегисин ширеңкенин чии менен чукуп жеген сонун ак момпо сүй бар. Менин чөнтөгүмдү ошол ак момпо сүйгө толтуруп алып, жолду ката алаксытып барат. Анан Актала айылындагы Үкү баш акеникине жетип бир тынып, андан Жаңы күчкө жетип бир тынып, андан жүрүп олтуруп Чоң Келтебиктин сайын өрдөп, Кара Кыштактагы Торгой жестеникине жетип бир тынып, акырында Ак Кыштакты аралап,
Baş ayagı 30-40 çakırımday jol basıp gelip, apam menen menin sagınычымды jasıp, 1-2 gün örgüp alıp, anan gayra gelgen joluna düşübereli. Oşondogu 4-5 yaşar bala eğerçitip alıp uzak jolda ketip baratkan kempir, bugün kimdin esinde kaldı deysin. Anam bir gün öyle bir tuğan enem Şarşenbek çarçap kalganын uktuk. Ataylap kabar berişken jok. Çarçap kalganym bir top жылдан keyin, oşol ayıldan bizdin ayılga ölgөнгө kelgen biröөлөрдөн ukkandыкtan barıp toprak salıp Kur'an okuta albadyk. Görse oşol kesteri ayıldın baldarın kızamık kaptap. Kıdırıp emdep жүрgөн doktor 2 үйгө кирбей кетип, ошол 2 үйдө эмделбей калган 2 баланын экөө тең чарчап, 9 айлык болуп калганда бөбөгүм Şarşenbek кайтыш болгон экен. Акырындап мен да чоңоюп, акыл эс кирген сайын өткөн күндөрүм унутулуп, көп нерсе эсимден туман тарагандай тарап жок боло берди. Бара-бара менин апама болгон сагыныч кусам өчүп, анын ордун апаң Нурбүбү деген сени таштап кеткен. Төрөгөндөн баштап эле ал сени бала катары караган эмес, ташбоор болгон деген сөздөр алмаштырды. Мени апам эмес, энем багып чоңойтконун чөтежем бассам турсам кулагыма куя берип, мен буга кадимкидей ишенип, муюп, Нурбүбүгө байланыштуу сөздөрдүн баары акырында билинбеген ызага, жек көрүүгө айланып, жыл өткөн сайын апамды апа демек тургай, Нурбүбү деген атын уккум келбей калды. Бирок чоң энем түткөн жок. Кийин ойлосом баары бир Кудай алдында күнөөкөр болгусу келбеген кемпир, бала менен апанын ортосундагы жиптин учугу үзүлбөсүн, акыры бир күн бирин-бири табышып алат деп, жердин алыстыгына карабай, унаанын жоктугуна карабай, мени апама үзбөй алып барып жүргөн экен. Ал кезде ат башынын айылдарына автобус каттай элек кес болчу. Анан bir gün эле эми мындан ары экөөбүз Нурбүбүгө барбайбыз балам. Анын балдары бар, өзүнүн үй бүлөсү бар, деди энем. Ошондон кийин апама такыр барбай калдык. Мен бүгүн чөтежемди күнөөлөй албайм. Агесте алда жаш эле. Кара чечекей 2-1 тууганы дүйшө менен ормодон ажырап, жалгыз энеси менен калып, бул үйдүн мындан ары тукумун улап, көгүн көктөп, көчүн түздөп, көөлүсүнө суу жүгүртүп кете турган жалгыз эркек бөбөгү мени ал жет өлүп жерде калса да эч кимге бермек эмес. Алгачкы күндөрү энем менен ага анча боорумду салбай, ойнобой, кол тийсе эле ырылдап, бөрү баласына окшоп өгөйгөсү менен тиктеп, ушаланып, туталанып турганымды көргөндө жанын коерго жер таппай, жалынып жалбарып, жоошутуп, жумшартып, алдап соолап, бул үй мага бөлөк бөтөн эместигин, бул үй деген менин өз үйүм экендигин, керек болсо ушул үйдүн ээси мындан ары өзүм экенин түшүндүрүш үчүн байкушум эмнелерди гана кылган жок дейсиң. Мен үчүн эжекем керек болсо отко да, чокко да түшүп, жеңеси Нурбүбүнү желмогуз кылып көрсөт десе, андан да жаман кылып көрсөтүш үчүн ошондо баарына даяр, баарына кайыл эле. Эжем бул тилегин тиришимдуктай аткарды. Жанын жанга чапкылап, канатын карга каккылап жүрүп, акыры мени апамдан кадимкидей бөлүп алыстатып алды. Апамды канчалык бат унутсам бул үйгө ошончолук бат алынаарымды ал эң сонун билген. Чынында эле ошентти. Эми ойлосом бул жөн эле аялдардын ортосундагы бала талаш эмес, керек болсо сөөгүмө, жаныма ээ болуш үчүн болгон тагдыр талаш. Балким андан дагы зор, андан дагы маанилүү, мен түшүндүрүп бере албаган бир укмуш талаш болгон экен. Ошентип колдон колго өткөн балалыгым, кара кыштак менен ак кыштак, кара менен ак, жаз менен кыш, тайэнелерим менен таекелерим, чогуу ойногон Нина кыз, чогуу ойногон балдар, апам эсимден далайга дейре кетпей сагынтып, кусалантып жүрүп, акыры чөтежемдин апам тууралуу айткандары, чоң энемдин мага болгон эбегейсиз сүйүүсү баарын жеңип, баарын унуткарып, баарын эсимден өчүрүп жок кылды. Жетим чаар ичеги болот дечи энем. Мен деген жетим эмесмин да, ошондуктан энем жетим деген сөздү мага эмес, башка бирөөлөргө айтып жатат деп ойлочумун. Кантип чаар болот, жетим балдардын ичегисин көрдүң белене десем, көргөм дейт энем. Оми, чын элеби дейм, чын эле дейт. Кантип көрдүң эле, курсагын жарбаса ичегиси көрүнбөйт да дейм. Жетимдердики көрүнөт, курсагын жарбаса деле сыртынан чаарайып көрүнүп турат дейт энем. Мен ары карап алып энеме көрсөтпөй
Көйнөгүмдү өйдө туруп курсагымды карайм. Ичегим көрүнбөй эле турат. Көңүлүм жай. Жетим эмес балдардын ичегиси көрүнбөйт да эне, дейм. Жетим эмес балдардын ичегиси көрүнбөйт. Шаарда болбойт деп коет энем. Эне мен да жетим баланын ичегисин көргүм келип атат дейм. О, куутумшугум-ай, дейт. Энем шуу үшкүрөт. Мен жатып алып, биздин көчөдө кимдин баласы жетим болду экен деп, Тактактын көчөсүнүн эң башында жашаган Абдыразак акеникинен ылдый жүрүп олтуруп, Кудеги акеникине чейинки балдардын баары көз алдыман чыгып отуп, бирок бир дагы жетим таппай, Кейке менен Торлардын көчөсүнө өтөм. Аяктан да жетим бала таппайм. Баары эле туяктай бүт-бүтүн. Бирөөнүн оюн, сөзүн, ырын уурдап алса болор. Бирөөнүн ишин уурдап алса болор. Бирок бирөөнүн жетимдигин бирөө эч качан уурдап ала албас. Жетимдигин бекер берем деген күндө да аны ким алат? Анын кимге кереги бар? Ошол 60-жылдары жетимдерге жардам катары кийим-кечени республиканын бардык мектептерине тараткан. Биз чындап жетим экенибизди биринчи жолу ошондо билгенбиз. Жүрөгүмдөн өмүр бою чыкпай калган ал окуяны эртедир кечтир мен да бир күнү айтмакмын. Мен да бир күнү жазмакмын. Менден кийин да бирөө айтар, жазар. Дегеним ата-энелүү балдардын баары бири-бирине окшош болгон менен, дүйнөдө ата-энесиз балдар бири-бирине такыр эле окшошпойт экен. Бир күнү эле сабакта олтурсак, мектеп директору баштаган чоосун 2 киши классыбызга кирип келди. Өңү оңуп бараткан жашыл шляпачан бирөө көтөрө кирген таңылчактан күрөң момосу үгүрмө шымды сууруп чыгып, "А дегенде тоголок жетимдерге берилет. Тоголок жетимдер барбы?" деп класс жетекчибизге кайрылды. Класс жетекчибиз класстык журналга сөөмөйүн такаган жерди директор агайга көрсөтүп, бирдеме деп шыбырагансыды. Директор, "Дүшейип барсыңбы?" деди. Балдардын баары мени жалт карашты. "Келе кой, муну сага өкмөт бекер берип жатат", деди. Таяк менен башка чапкандай дендароо боло түшүп, эмне кылаарымды билбей турдум. Жаныма айлан көчөк атып, ичим сапырылып кетти. "Кереги жок, албайм, мен деген жетим эмесмин. Менин энем бар" деп өзүнүмө өзүм буулугуп, ызама батпай, китеп баштыгымды да албастан класстан атып чыктым. Үйгө кантип жеткенимди билбейм. Эч кимге көрүнбөй, эч кимге угуспай көмкөрөмдөн жатып алып буркурап ыйладым. Ошол убакта мектепти, класс жетекчимди, директор агайды экинчи көрөйүн деген көзүм жок эле. Бардык балдардын көз алдында бүт айыбымды ачып салгансып, өзүмдү дүйнөдөгү эң эле таалайсыз, бактысыз сезип, белгисиз бир жактарга, эч ким тааныбаган, эч ким билбеген жактарга, эч ким жетимдебеген жактарга кетким келди. Менин бул абалымды ошол учурда бир да тирүү жан түшүндүрүп бере алмак эмес. Жетим деген сөз мага октой тийчү. Ушул сөздү уккум келбеген менен андан такыр качып кутула албай койдум. Эч кимге зыяны жок бир сөздүн айынан бети башым көгөргөнчө токмок жеп келген күндөрү курган энем кирээрге жер таппай, кепетамдын ичине көз жашы менен кайгымын төгүп алып, мага тили да, колу да тийип кеткен күндөрү мен да буулугуп, мен да өзүмө батпай, акырын жылып чыгып, тамдын артындагы эски коргонго жөлөнүп алып, күн батыш жакты карап алып, нур бөбүлөп муңканып ыйлаар элем. Ичимден нур бөбү менин ыйымды уккай эле, угуп алып батыраак эле келип алып кеткейле деп тилечүмүн. Анткени апам нур бөбү жашаган айыл ошол күн баткан тарапта болчу. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин "Агындылар" аттуу китебинин автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.